Ең көчүрө элек түндүк тиркемени сиз азыр өзүңүз телефонуңузду ачып, App Store же Play Market сторуна кирип, түндүктү көчүрүп өзүңүз прямой эфирде регистрация болсоңуздар болот. Нурсултан Абдыразаков түндүк мамлекеттик мекемесинин кызматкери. Ал Кызыл Кая шаарында өтүп жаткан регионалдык сценариптештирүү боюнча жаштардын форумунда тиркеме тууралуу маалымат берип жатат. Сиздин документиңиз автоматтык түрдө тиркемеде деле чыгып калат. Аябай көп суроо келди. Түндүк тиркемеси боюнча кандай колдонсок болот, регистрациясы боюнча бүгүнкү күндө түндүк мобилдик тиркемесинде чоңго кайрылбастан жаран өзү эле үйдөн эле регистрация кылып, өзүнө мындай санариптик кызматтарды алса болот да. Анан бүгүнкү күндө уже түндүк тиркемесинде 7 санариптик документ бар. Основной документтер бул паспорт, айдоочулук күбөлүк, туулгандуу тууралуу күбөлүк, андан ары. Форумга санариптик өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү жана Кызыл Кая шаарынын биринчи вице-мэри Ильяс Бабаев баштаган тиешелүү кызматкерлер, жаштар катышты. Анын негизги максаты жергиликтүүлөрдүн, алардын ичинде жаштардын санариптештирүү боюнча сабаттуулугун жогорулатуу. Санариптик өнүктүрүү министрлиги иштеп чыккан түндүк тиркемесине паспорт, айдоочулук күбөлүк, пенсиялык күбөлүк, иштеген жери боюнча документтердин топтому киргизилген. Бул элдин жашоо шартын жеңилдеткен санариптик платформалар жөнүндө кеңири маалымат берилди. Максатына жетип, өзөгүнө жетип, буйруса бул иш-чара Кызыл Кая шаарынын тургундарынын, айрыкча жаштарынын санариптик сабаттуулугун арттырып, түндүк боюнча көп маалыматка ээ болуп, түндүк тиркемесин көп колдонот. Мен ушул учурдан пайдаланып, Кызыл Кая шаарынын жаштарына, тургундарына кайрылып кетер элем. Санариптик платформаларды, ошол эле санариптик документтерди көбүрөөк колдонуңуздар, санариптештирүүгө активдүү катышыңыздар. Себеп дегенде келечек санариптүүлүктө мен ойлоп турам, келечек санариптүү болгондуктан келечек ошол Кызыл Каянын жаштары алдыда болот санариптештирүү боюнча. Регистрацияны көрсөтөбүз. Белгилей кетсек, санариптештирүү боюнча аймактык жаштар форуму өз ишин 17 апрелде Ошто жана 19 апрелде Жалал Абадта улантат. Ошондой эле алдыда ушул сыяктуу форумдар Кыргызстандын бардык аймактарында өткөрүлөөрү пландалган. Айбегим Набиева, Талгар Сарыбаев, Ала Тоо 24, Баткен облусу.